13 бөлүм. Жардам сунган кол анын боорукердиги. Жардыларга алаканын ачат, муктаж болгондорго колун сунат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 20-аят. Кудайдын көз карашындагы сулуу аял укмуштуудай сонун, туурабы? Ал ишенимдүү, колдоп туруучу, аракетчил, ишмер, чыгармачыл жана уюштуруу менен башкарууда да ал эң мыкты. Боорукердик анын мыкты сапаттарынын тизмесинин кийинки сабында тураарын билгиңиз келеби? Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндө сүрөттөлгөн Кудайдын көз карашындагы сулуу аял жакшы жашоого жетүү үчүн оор эмгектенери бизге айкын болду. Ал жардыларга алаканын ачып, муктаж болгондорго колун сунган кезде анын үйүнө жана жакындарына киреше кирет. Анын аракетчилдиги менен такып алуулугу анын сүйүктүү адамдарына киреше гана алып келбестен, анын муктаж болгон адамдарга болгон боорукердигин да көрсөтүп турат. Бул такыбы аял үй тиричилигин баш оту менен аткарып жаткан күндө да ал жакырлардын муктаждыктарын унутуп калган эмес. Эгерде анын жүрөгүндө мындай боорукердик жок болсо, анда ал аткарып жаткан иши аны ташпоор, жардыларга жардам берүүгө ар дайым убактысы жок жана шашылып жүргөн бой көтөргөн адамга айландырмак. Анын колу 12 аят бою биз бул керемет аялдын чыдамкайлыгы жана күчү жөнүндө окуп, аны менен суктанып келебиз. Эми болсо накыл сөздөр биздин көңүлүбүздү өзгөчө анын колдоруна буруп жатат. Ал өзүнүн колдорун жардыларга сунуп жатат. Бул боорукер аялдын канчалык сулуу экенин аяттын еврей тилиндеги маанисин түшүнгөнүбүздө дагы көбүрөөк биле алабыз. Мисалы, эгерде жакыр адамга колун жардам берүү үчүн сунган адамдын образы, анын боорукердигин жана колунда болгонунун баарын берүүгө даяр экенинин далили. Мисалы, эгерде жакыр адам акчага муктаж болуп жатса, ал капчыгын ачып, андагысы менен бөлүшөт. Эгерде жакыр адамдын карды ачса, анда ал өзү бышырган нан менен бөлүшөт. Эгерде жакырдын жылуу кийими болбосо, анда боорукер жана кайрымдуу бул аял ага өзү жүндөн токуган күрмөнү берет. Бул күрмө анын узун түндөрүндө эмгектенген колунан чыккан буюм. Мага бир аял кат жазгандай: менин кошуналарым эптеп чүпүрөктөрдөн тигилген кийимдерди кийип жүрүшкөнүн көрүп, мен абдан кыйналчумун. Анан мен колумдагы ийне менен иштөөнү чечтим. 31 бөлүмдөгү аял колунан келип турганда ар дайым жардамын берет. Зарылчылык болгон сайын ар дайым ал Кудайдын көз карашындагы сулуу аял жардам колун сунуп турат. Анын колдору аятта муктаж болгондорго колун сунат деп уланып жатат. Кудайдын көз карашындагы сулуу аял боорукердикти буюмдарды берүү менен эле көрсөткөн эмес. Колун сунуу жардам берүү дегенди билдирет. Ал жеңин өйдө түрүп, азап чеккен адамдарга колун тийгизип, жардам берүүдөн коркпойт. Бир нерсе кылуу керек болгондо, ал өзүнүн колдорун сунуп, акча менен гана жардам бербестен, ар кандай башка иш кылып да жардам бере алган. Анын жүрөгү сулуу аялдын кайыр сураганга жардам берип жатканын көрүү кандай сонун. Бирок акылдуу насаатчы жана эне уулуна бул аялдын кебелбес жана бекем жүрөгүн баса белгилеп жатат. Сунуу жана берүү деген этиштер анын чектен аша чаппагандыгын жана мүмкүнчүлүгүнө жараша берип жаткандыгын билдирет. Кайрымдуулук таратуу бул, сиз билгендей, жүрөктүн эмгеги. Боорукердик менен сүйүүгө толгон жана кайгысын тең бөлүшө алган, теңирге жаккан жүрөктүн иши. Бул жагымдуу аял жардыларга жана муктаж болгондорго чын жүрөгү менен жардам берет. Ал сүйүү жана кайрымдуулук менен берип жатканда, жүрөгү менен да кошо бөлүшөт. Өзүнүн сулуу колдорун эс алдыруунун ордуна, же тапкан кирешесин бекем мыкчып алгандын ордуна, же байлыгын дагы көбөйтүү максатында колдорун бошотпой коюунун ордуна, ал муктаж болгон адамдар үчүн алаканын ачат. Ал ушундай адамдар жөнүндө санаа тартып, алардын муктаждыктарын түшүнүп, жардам берүүгө даяр. Жана анын сүйүүгө толгон жүрөгү башкаларды баталоо үчүн жеңил эле ачылат. Үй бүлөсүн сурамчылардан алыстатуунун ордуна, ал жүрөгүнүн чакырыгы боюнча үйүнүн эшигин кенен ачып, баардыгын батыра алат.
Анын сүйүүсү муктаж болгондордун баарын тосуп алат. Анын Кудайдын сөзүнө болгон тил алчаактыгы. Эл алдында сүйлөөгө чейин адатта мен бир нече мүнөттү суроо жоопторго калтырам. Ушуга окшогон кечтердин биринен калган каттарга берген жоопторум көп жылдан бери сакталып келет. Берилген тапшырма мындай эле. Биз накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүн окуп бүтүрдүк. Эми биздин сурообузга жооп берип коюңузчу. Сураныч. Жетекчилик кызматтагы аял Кудайдын кызмат жолун жолдой алабы? Мен Кудайдан болгон сулуу аял жөнүндө ой жүгүрткөндө, анын кызматтарынын бири жардылар менен муктаж болгон адамдарга жардам берүү экенинен шектенбейм. Ал жүрөгү менен берип жаткандыгы аркылуу анын Теңирге баш ийгендигин жана тил алчаактыгын көрүүгө болот. Теңирден корккон аял катары ал Кудайдын сөзүнө баш ийүү убадасын аткарып жатат. Азыр болсо боорукердик тууралуу Кудайдын сөзүнө кайрылалы. Кудай убадалаган баталар эмне экенине көңүлүбүздү буралы. Эгерде Кудай Теңириң сага берип жаткан жерде, сага жакын жашаган бир туугандарыңдын ичинен кимдир бирөө жакыр болсо, анда жакыр бир тууганыңа таш боор болбо. Колуңду жумба. Колуңду ачып, аны муктаждыгына жараша карыз бер. Мыйзам кайталоо китеби 15 бөлүм 7-8 аяттар. О адам, эмне жакшы экени, Теңир сенден эмнени талап кылып жатканы сага айтылган. Адилет иштерди кылуу, кайрымдуулук иштерин жакшы көрүү жана өз Кудайыңдын алдында акылмандык менен моюн сунуп жашоо. Михей 6 бөлүм 8 аят. Кайрымдуу жан ток болот. Бирөөнүн суусун кандырган адамдын суусуну да кандырылат. Накыл сөздөр китеби 11 бөлүм 25 аят. Жакырга жакшылык кылган адам Теңирге насыя берет. Кылган жакшылыгын Теңир кайтарымсыз калтырбайт. Накыл сөздөр китеби 19 бөлүм 17 аят. Кайрымдуу адам бата алат. Анткени ал жакырга өз нанын берип жатат. Накыл сөздөр китеби 22 бөлүм 9 аят. Ушундай кылуу менен биз Теңирдин көз карашында сулуу аял болуу эмне экендигин түшүнүп, жакырлар менен муктаж болгон адамдарга кам көрүү, бул биздин жашообуздун маанилүү милдети экендигин көрө алабыз. Кудайдан корккон аял бул жөнүндө билет. Себеби ал Теңирдин мыйзамдарын бекем сактайт жана анын буйруктарына олуттуулук менен мамиле жасайт. Ошондуктан сизге суроо берүүгө уруксат этиңиз. Кандай ойлойсуз? Ал жардыларга жана муктаж болгондорго карата боорукер болгондуктан анын үйүнө түшкөн баталар ушунчалык зор болуп жаткан жокпу? Мына ушул себептен улам ал байыйт. Ал көп жана оор эмгектенгендиктен эле эмес, Теңир анын боорукердигин баталап жаткандыктан. Кудайдын адамдарын жардыларга жана муктаж болгондорго кам көргөн адамдарды Кудай өзүнүн сөзү боюнча баталайт. Анын боорукер эже сиңдилери. Биз Кудайдын көз карашындагы сулуу аял аттуу чокуга жаңыдан эле чыга баштаган убакыт эсиңиздеби? Бул аялдын образы реалдуу экендигин жана Кудайдын ырайымы менен биз да ага окшоп жеткилеңдик деңгээлине жете аларыбызды билгенде абдан кубанган элек. Кээ бир аялдар анын улуулугунун деңгээлине жете алышкан. Жогоруда айтылган боорукердикти жана берешендикти ыйык жазуудагы башка аялдарда көрсөтө алышкан. Бул боорукер эжелер Кудайдын боорукердигин адамдарга төгүшкөн. Алардын бири Абигейл. Ал дөөттүн 600 жоокерин тойгузган. Сарипаттык жесир аял. Өзү ачка болгонуна карабастан Илияс пайгамбарды кабыл алган. Элиша пайгамбарды багып жүргөн Шунемдик аял. Жаппа шаарындагы биринчи жыйындын жесирлерин кийим менен камсыздаган Табита. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял да булардын катарында. Сиз да ушул тизмени толуктай аласыз. Кантип сулуу боло алам? Кайрымдуулук жолун бир жолу тандап алган соң, мындан ары Теңирдин боорукердигин жардылар менен муктаж болгондорго кантип жеткирүү керектиги жөнүндө баш оорутпай эле койсоңуз болот. Бул кеңештер сизге берешен болууга жардам бере алар бекен. Биринчи кадамдарды таштоого аракет жасап көрүңүз. Биринчиден, үйүңүздөн баштаңыз. Ар бир таңдын атышы башкаларга кайрымдуу болууңуз үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү алып келет. Бул кылган боорукердигиңиз билинбей калбайт.
балдарыңыз Кудайдын көз карашындагы сулуу аял болгон энеси сиз көрсөткөн үлгүдөн берешендикке үйрөнө алышат. Эдит Шефер ушундай эне. Ал да ар дайым өзүнүн жардам колдорун сунуп турган аял. Ар кандай сел саяктар, үйсүз калгандар жана унааларды прокатка алган жолоочулар анын үйүнүн арткы эшигин тыкылдатышып, айым, бир чыны кофе жана мүмкүн болсо бир аз нан берип коюңузчу деп суранышат. Эдит эч кимге эч качан жок деген эмес. Тескерисинче, ал келген ар бир адамга кичине бир туугандар сыяктуу мамиле жасап, аларга дагы жакшылык кылуунун мүмкүнчүлүгүн издеп, же болбосо аларга меймандостукту көрсөтүүгө аракет жасайт. Өзүнүн чыгармачылык жашырын булагынан алынган меймандостугун көрсөтүп, ал жаңгактарды кууруп, эки чоң бутерброд жасап жана кечки тамактан калган шорпону жылытат. Ал ашканадан Кытай сервисинде салынган кичинекей гүлдесте менен күйүп турган шам коюлган. Анан дагы жакан жазган жакшы кабар салынган патнысты алып чыкканда, бул мен үчүнбү? Мунун баары магабы? Деп таң калган үндөр угулат. Келген коногу тамактанып жатканда Эдит ага жакшы кабардан үзүндү окуп, андан соң аны ага белек кылат. Кийинчерээк Шефер айым анын үйү боор менен белгиленип турганын билип калат. Макул деп жылмайып карады Эдит. Бул биздин биринчи кызыбыз Присцилла үчүн жакшы үлгү болмокчу. Башка жол менен эч ким аны буга үйрөтө алмак эмес. Экинчиден, үзгүлтүксүз түрдө жыйынга курмандык салыңыз. Жыйындардын көбү үйсүз калгандарга жана муктаж болгондорго жардам беришет. Ошондуктан жыйыныңызды финансыңыз менен колдооңуз аркылуу сиз кыйынчылыкка дуушар болгон адамдарга жардам бере аласыз. Менин жыйыным Сан-Фернандодагы үйсүз калгандарга жардам берүү үчүн диакондун бөлмөсү деген кызматты тартипке келтирди. Анан дагы биздин курмандыктарыбыздын бир бөлүгү миссионерлерди колдоо үчүн жумшалат. Сиздин жыйынга берген курмандыгыңыз ошол жердеги эле муктаждыктарды толтурбастан бүт дүйнө жүзүнө жетет. Үчүнчүдөн, сизди курчаган адамдарга көңүл буруңуз. Сиздин айланадагы жакырчылыкта жашап жаткан адамдарга көңүлүңүздү бурганга аракет кылыңыз. Андан соң эки баштык азык түлүктөрдөн камдап алып, муктаж болгондорго таратып бериңиз. Же болбосо атайын максаттарга курмандык чогултуп жатканда, капчыгыңыздын ичиндегисинин баарын бериңиз. Ошондой эле кыйынчылыкты башынан өткөрүп жаткан жаш үй бүлөлөргө жаш балдардын кийимдерин чогултуп берсеңиз да болот. Кандайдыр бир сатып түгөтүү дүкөндөрүнө барганыңызда, башкаларга керек болуп калышы мүмкүн болгон буюмдарды сатып алыңыз. Же химия терапия алып жаткан аялдарга атайын диета тамагын бышырып берсеңиз болот. Ушундай курмандыктарды ээрчип жүргөн баталарды сезип көрүү үчүн өзүңүздүн тегерегиңизди эле жакшылап көңүл коюп караңыз. Ошондо бул кымбат мүмкүнчүлүктөрдү колдонгонуңуз бекерге турган эмес экендигине көзүңүз жетет. Төртүнчүдөн, татыктуу уюмдарды жана адамдарды колдоңуз. Азыркы күндө мен эми эле Ыйсаны кабыл алган жана анын жыйынынын колундагы финансысы менен колдоп жаткан бир аял менен иштеп жүрөм. Бул биз үчүн эң сонун үлгү. Себеби биз атайын адамдарды да, чоң уюмдарды да колдой алабыз. Сиз кандайдыр бир уюмдун миссиясына, же сиз тааныган миссионер үй бүлөгө курмандык берип турсаңыз болот. Же семинариянын окуучуларына барып, алардын стипендиясына кошумча кылсаңыз болот. Гранттарды алууга көмөктөшсөңүз болот. Же болбосо аларга окуу китептерин сатып берүү менен жардам кылсаңыз болот. Жана дагы жайкы саякатка аттанып жаткан жаштарга жардам берсеңиз болот. Сиздин колдоруңузду кайсы жардам үчүн ачышыңыз керектигин Теңирдин өзүнөн сурап сыйыныңыз. Бешинчиден, өзүңүздүн жеке пландарыңыз үчүн сыйыныңыз. Сиз Теңирге сыйынып, ал сизди кайсы жерге жана кандай ишке тартууну кааларын сурап жаткандыктан, андан каражатыңызды сала алган сиздин жеке кызматыңызды көрсөтүп берүүсүн сураныңыз. Ошондо сиз Теңирдин сизге берген жообуна таң каласыз. Кийинки окуяда ушул тууралуу баяндамакчы. Бир жолу миссионерлердин конференциясында мени жаңы эле уюшулган Борбордук Америкалык миссиясынын мүчөсү катары кабыл алышканын билдим. 1897 жылы күйөөлөрү Коста-Рикадагы кофе талаларын ээлеген эки канадалык аял
дүйнөнүн ушул бурчундагы терең руханий муктаждыктарды чечип берүүсүн Теңирден сурап сыйынышкан экен. Бир нече жылдан кийин Коста-Рикага биринчи миссионер келген. Ошентип ушул аялдардын сыйынуусу менен сам ачылган экен. Качан сиз сыйынганда, Теңир сиздин такыба жүрөгүңүзгө тийип, кызмат жолуңузга жаңы тармактарды ачып берет. Бул керемет эмей эмне? 6-дан, боорукердикте катачылык кыла бериңиз. Жакшы кабарчы Билли Грэм өзүнүн жубайы Руф жөнүндө айтканда, сыймыктанган жылмаюу менен мындай дейт. Ал үй бүлөбүздүн финансысын тактык менен эмес, боорукердик менен иштетет. Адамдын жүрөгү боорукердикке толгону канчалык сонун? Сиз түшүнүп жатасызбы? Эгерде акча айланып турбаса, анда ал туруп калган сууга окшоп пайдасын жоготот. Сиз Израилдеги кенен, туздуу сууга толгон, бирок ичинде эч бир жандык жашабаган өлүк деңизге окшош болууну каалабайсыз да, туурабы? Эми сизге эскертүү. Эгерде сиз никеде болсоңуз, үй бүлөлүк саясатты иштеп чыгуу үчүн баардык пландарды күйөөңүз менен кеңешип чечиңиз. Анын курмандык берүүгө болгон көз карашын жана акчаны эмнеге курмандык кылуусун кааларын билиңиз. Баардык чечимдерди аны менен биргеликте кабыл алыңыз жана анын ой пикирин сыйлаңыз. Андан соң бул багытка карай өзүңүздүн акылыңызды, күчүңүздү, колдоруңузду жана жүрөгүңүздү текшериңиз. 7-ден, сүйүүдө жашаңыз. Баштапкы жыйындын атасы болгон Августинден сүйүү эмнеге окшош экендигин сурашканда, ал мындай деп жооп берген. Сүйүүнүн колдору бар, башкаларга жардам бере алган. Анын буттары бар, жарды менен муктаж болгондорго жардам берүүгө шашылган. Анын көздөрү бар, жакырчылыкты көрүп жардам берүүнү каалаган. Анын кулактары бар, адамдардын кайгысы менен онтоосун уга алган. Сүйүү деген мына ушундай. Сиз да ушундай сүйүү менен сүйө алсаңыз, анда сиз башкалар үчүн канчалык чоң бата боло аласыз. Мына ушул Теңирдин көз карашындагы чыныгы сулуулук. Сулуулукка чакыруу. Эми менин кымбаттуум, кайрадан баалоого убакыт келди. Үйүңүзгө кам көрүү, өзүңүздүн жөндөмдүүлүктөрүңүздү жакшыртуу, Кудайдын белектери менен рахаттануу, кесипте ийгиликке жетүү, күйөөңүз сизди сүйөрүн билүү, үй бүлөлүк финансыны башкаруу жана үнөмдөлгөн акчаны көбөйтүп жатканын, акциялардын баасы көтөрүлүп жатканын билүү. Мунун баары канчалык сонун. Бирок Теңир жогору баалаган сиздеги жөндөмдүүлүгү сиздин боорукердигиңиз. Кандай гана жакшылыктарды кылбайлы, бир гана боорукердик Теңир биздин жүрөгүбүздө жана өмүрүбүздө жашап жаткандыгынын белгиси боло алат. Боорукердик жана сүйүү сиздин ким экендигиңизди жана сиздин иштериңизди Теңирге көрсөтүп турат. Ошондуктан мен азыр сиз үчүн Теңирден сизди боорукер, сүйүүчү, кайгыны бөлүшө билген, кайрымдуу, муктаж болгондорго жардам берүүдөн кубаныч алган, Кудайдын көз карашындагы сулуу аял кылышын чын жүрөктөн каалашыңызды жана андан суранышыңызды тилеп сыйынам. Теңирдин ысымынан ушундай болуңуз.